Oturabız. 30 yıldan beri Tolka siyasat menен жүрөбүz. Mamlekette 3 yol tönkörüş kıldık. Birimiz birlikte geldik, birimiz kamadık, birimiz çıkardık. Bирок elдин turmuşu oңолуp ketken жок. Elдин turmuşu oңолуp, elimiz жакшы жашап, mamleketimiz өсүп өнүгүп, куралдуу күчтөрүбүз өнүгүп, же элибиздин турмуш тиричилиги жакшы болуп, жыргап кеткен жок. Эмне үчүн? Себеби биздин ушуга чейинки жетекчилерибиздин бардыгы саясат үчүн гана. Сагызгандай шакылдап сайрагандан башка, тилинен башка эч нерсе келген эмес. Так, өзүнүн жердерге болуп, жердеш болуп, бөлүнүп алышып, чабышып жүрүшкөн. Клан болуп, бөлүнүп алып, чабышып жүрүшкөн. Кыргызстанды эч ким ойлогон эмес. Мамлекетибизди күчтүү кыла турган убакыт келди туугандар. Ушуну колдонуп калайлы. Ушул убакытта мамлекетибиз күчтүү кылып калайлы. Кыргыз деген улуу атты сактап калыш дагы биздин колубузда. Ошону өнүп өндүрүп эртең кийинки муундарга өткүзүп бериш дагы биздин колубузда. Ал эми баягы талашып тартышкан саясатчылар, колунан эч нерсе келбестен тили менен буудай кууругандар, так мамлекетти талап тоноп алып туруп, дагы бир ызы-чуу кылам деп, дагы бир чоң мындай бир ызы-чуу кылсам экен мамлекетте тополоң болуп турса керек экен деген саясатчылардын бардыгына мыйзамдын чегинде жазасын колуна беришибиз керек. Башка айла жок. Жакшы сөзгө түшүнбөгөндөр бар. Мына ошолордун кээ бири азыр айтып атышат, түрмөдө бизди өтө каттуу кармап атат, бизге ушундай катаал шарттарды коюп атат деп. Түрмө үчүн өздөрүнүн пансионаты эмес, мамлекеттен тартып алган же мамлекеттен приватизация кылып алган. Түрмө ошон үчүн курулган. Мыйзам бузгандарды, мамлекеттендерди ордуна алып келип тарбиялаш үчүн курулган. Ошого чыдабайбы? Анда мыйзам бузбасын. Түрмөнүн шарттарына макул эмеспи? Демек, мамлекетибиздин тынчтыгына залал келтирбесин. Ал эми силер ошолорду мамлекеттин тынчтыгына залал келтиргендерди мындай таап чыгып, жазага тарта турган органдын кызматкерлерисиңер. Ошону жакшылап карагылагын.